Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Адаттагыдай эле YouTube каналымдан бүгүн мен сиздерге дагы сигнал менен келдим. Болгондо дагы өтө сонун сигнал менен келдим. Так, бүгүн 23 апрель экен, э? 23 апрелде, демек бүгүн мен сиздерге өзгөчө компания менен тааныштырганча өтө сонун прогноз бермекчимин. Албетте бул прогноздун ишке ашышына мен дагы кызыктармын. Ушул компанияга сигнал ачканга даярданып жатам. Бул компаниянын аталышы Circle. Давайте азыр экранды сиздерге көрсөткөнчү бул компания боюнча маалымат берип кетейин, э? Эң алгач издейбиз поисктен. Так. Мынакей Нью-Йорктун биржасында Circle интернет деп турат. Так, ошого киребиз. Эми азыр өзүңүздөр көргөндөй мен 5 мүнөталык таймфреймде турам. 5 мүнөталык таймфреймде иштей турган болсок, күн сайын либо покупка, либо продажа кылып, стратегияга жараша иштесек болот да. Бирок мен азыр сиздерге средний срок перспективадагы примерно 1 жума, 2 жума кармай турган андай кылып анализ кылып бермекчимин. Кеттик анда. Анализди баштайбыз, пока мага бул бешайт этпеш үчүн өчүрүп турайын и адаттагыдай эле мен 1 күндүк таймфреймге өтөм. Караңыздар, бул компания эмне кылат жана алгач сиздерге анализ кылаардан мурда адаттагыдай эле өзүбүздүн салтыбызга айланган компания туурасында маалымат жана ошондой эле фундаменталдык анализ эмне себептен көтөрүлүшү мүмкүн, эмне себептен түшүшү мүмкүн жана эгерде көтөрүлгөн болсо кайсы баадан киребиз, технический анализ, түшкөн болсо да кайсы баадан продажа кылабыз, ошол жактарын өтүп жыйынтыктайбыз бүгүнкү эфирде. Кандай болсо бүгүн Circle интернет компаниясы бул Америкадагы финтех интернет компаниясы. Анын негизги бизнеси бул мындай. Бул компания криптовалюта жана санариптик активдерге байланыштуу технологияларды иштеп чыгат. Блокчейн, стейблкоин тилим дагы келбей калды. То есть дагы бир жолу кайталайм. Блокчейн, криптовалютада иштебеген үчүн тилим жакшы келбейт экен. Блокчейн, стейблкоин, туура айттымбы? Мына ушул сыяктуу төлөө системалары боюнча кызмат көрсөтөт. Мындайча айтканда, цифровой, санариптик экономиканын инфраструктурасына багытталган бул компания. Башкача айтканда, финтех плюс криптовалюта и плюс цифровой акчалар, монеталар деген сыяктуу мына ошол чөйрөдө кызмат кыла турган компания. Эми бул компания, то есть криптовалютанын ааламында интеграцияланган, ошондой бирдикте иштейт, ошол тармакта белгилүү. Ошол эле учурда стейблкоин жана токен экосистемасы менен байланышкан. Эми мындайча айтканда банктык эмес, банк эмес да, бул банкта мисалы кагаз акчалар боюнча иштейбиз, бул жерде банк эмес, цифровой финансы чөйрөсүн кеңейтүүгө аракет кылат. То есть транзакцияларды эмне кылат экен? Которууга жардам берет. Ошондуктан анын акциясы көбүнчөсү эмнеге кандай учурда көтөрүлөт, кандай учурда түшөт. Крипто рыноктун маанайына өтө сезимтал болот. Эгерде крипто рыногунда кандайдыр бир кыймыл болсо, бул компанияга да таасир берет, көтөрүлсө көтөрүлөт, түшсө дегенде, но постоянно эмес, өтө катуу байланган эмес. Ошол эле учурда блокчейн финтех жаңылыктарына өтө бат реакция жасайт, глобальный трендтер менен кошо биргеликте кыймылдайт. Эмне үчүн бул компанияны караңыздар деп айтып жатам, эмне үчүн бул маанилүү? Бул жерде бир нече кандай десем, логистический компания эмес, обычный эле мисалы Tesla же болбосо башка сыяктуу компаниялар эмес, технологиялык компания сыяктуу. Бул мындай бирөөлөргө жаңы заманбап валюталык плюс төлөө, мындайча айтканда децентралдуу каржылык мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган компания. Ошондуктан анын баасы күнүмдүк соода көрсөткүчтөрүнөн көп жана крипто рыногунан көбүрөөк таасир этет. Эми компаниянын бизнес багыты кандай? Стейблкоин, санариптик доллар сыяктуу активдер менен иштейт экен. Блокчейн инфраструктура бизнес крипто төлөмдөрүнө жана каржы
операцияларына интеграцияланган. Эми акциянын баасы эмне менен байланыштуу, кандай болгондо көтөрүлөт, кандай болгондо түшөт, Албетте, крипто бизнес трендтеринде, крипто рыногуна байланган, блокчейн, финтех рыногуна байланган, регуляциялык жаңылыктарга байланган, стейблкоин жана төлөм технологияларына байланган. Албетте, чоң инвестициялардын келиши, кетиши менен бул компания эмне экен, акцияларына көтөрүлүшүнө, түшүшүнө катуу таасир этет экен. Эми кыскача логикасы бул компания, значит, жыйынтыктай турган болсок, финтех компаниясы крипто жана санариптик экономика инфраструктурасы боюнча иштейт экен. Өсүү динамикасы глобалдуу трендтерге байланыштуу болуп, крипто рыногунун маанайына абдан сезгич керек. Мындан улам анын кыймылы көбүнчө рыноктун сезимин, регуляцияны жана технологиялык трендтерди чагылдырат. Эми караңыздар, сиздерде бул учурда мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Демек, крипто рыногу же болбосо биткоин өскөн болсо, бул компания да өсүшү мүмкүн, түшкөн болсо түшүшү мүмкүн деген. Биткоин көтөрүлсө, бул компания да көтөрүлөт, түшкөн болсо сөзсүз түрдө түшөт деген эч кандай формула жок бул жерде. Эми бир аз байланышы болушу мүмкүн, мындай түбүз эмес, кыйыр түрдө байланыш болушу мүмкүн. Бирок 100% мындай корреляция эмес да. Эмне үчүн? Мисалы, Circle компаниясы финтекс, стейблкоин, крипто рыногу менен байланышкан компания болсо дагы, крипто рыногу активдешкенде, транзакция күчөгөндө, баардыгы биткоин көтөрүлүп атат экен, значит, биткоин иштеш керек деп ошол жактардан транзакциялар көбөйүп баштаганда же акчаларын чыгарып башташканда, чоң инвесторлордун, чоң крупный игроктордун акчалары рынокко кирип баштаганда гана бул компанияда дагы кыймыл башталат. Ошондуктан Circle сыяктуу компаниялардын бизнеси ошол рынокко трейдерлер, инвесторлор киргенде гана бул компаниянын акциясы дагы жанданып баштайт. Эми караңыздар, демек биткоин бул өзүнчө актив, глобалдык ликвиддүүлүккө көз каранды, ошол эле учурда кээ бирки ETF компаниялар агымдарга байланыштуу акцияларга, ал эми Circle бул өзүнчө бир компания. Кирешеси бар, отчету бар, регуляция, бизнес модели бар өзүнчө, өз алдынча акциялык рыноктун маанайына дагы көз кайранды. Азыр мен сиздерге эми кантип анализ кылам, ошол боюнча дагы айтып бермекчимин. Демек, биздин сабактын башында адаттагыдай эле компания туурасында жана фундаменталдык анализ, эмнеси өтүшү мүмкүн, эмнеси өтүшү мүмкүн, жана ал компания эмне чыгарат, ошол боюнча маалымат берилди. Эми кийинки этапка өтө турган болсок, баарыбыз жакшы көргөн технический анализ. Демек, эмне үчүн бул компанияда жакында жакшы кыймыл болушу мүмкүн? Ушул кезге чейинки ульта дагы кайсы компанияларга бердим сигналдарды. Ушул кезге чейинки видеолорун байкап көрсөңөр, резко тренд алмашкан компанияларга гана эстеп берип атам. Например, күн сайын бир компанияга кармап эле ошону күн сайын иштеш керек, күн сайын кармап калыш керек деген методика жок менде. То есть кайсы компанияда резко тренд алмашты, же болбосо кандайдыр бир компаниянын акциясы өтө катуу өсүп келаткан болсо, кайсы жерден разворот алып жатат, кайсы жерде резко катуу даун трендде бараткан болсо, катуу жогоруга бурулду. Кандай сигналдар менен, кандай подтверждение менен. Вот ошол сыяктуу ошол эле графикти мен бул Circle компаниясынан да көрүп жатам. Ультадан дагы Вибулдун акциясына бердим, Хемс компаниясына бердим. Так ошол компаниялардын графиги дагы мына ошол Circle сыяктуу эле болуп турган болчу. Мындайча айтканда, жалпы караганда баа түшүп келатканын байкалып, андан кийин тренд алмашканын, сигнал берилгенин, сигналдан кийинки подтверждение берилген моменттерди сиздерге чагылдырып көрсөтүп берип жатам. Эми караңыздар, андай болсо, биринчи кезекте бул компания кайсыл айда түшүп баштаган? Демек, 25-июндан баштап, то есть июнь айынан баштап 2025-жылы түшүп келген дагы 2026-жыл февралга чейин түшүптүр. Бул биринчи технический анализдин баштапкы этабы. Кайсыл айдан баштап түштү, кайсыл айга чейин түшүп келатат. Экинчиси, канча процентке акция кулаган? Давайте текшерели анда, канча процентке акция кулаган. Так, примерно 82-83%ке
кулаптыр. Көрдүңүздөрбү? 82-83%ке кулаптыр. Дагы бир жолу кайталайм. Так, ушул жерге чейин ала турган болсок, мынакей 83. 83, 80 примерно. Ладно, 80% 80%ке кулап кеткен. Бул өтө катуу кулоо. Эми, эгерде мындан да түшүп кеткен болсо, анда бул компанияга карабасам керек эле. Бул жерде мага сигнал берилген нерсе эң алгач эле келиңиздер биринчи кезекте трендтин кулап жаткандагы кыймылына биз мындай кылып туруп кое алалы. Так, андан кийинкиси. Эми бул жерде караңыздар, тренд кулап келди, кулап келди, кулап келди. 2025-жылдын декабрында бул тренд линияны жарып чыкты. Андан кийин консолидацияда дагы бир аз кулаптыр. Андан кийин уже дагы кыймыл акырындан башталып жатыр. Эми ушул эле жерде мен дагы бир сопротивление тренд линияны көрүп жатам. Мисалы, ушул эле жерде мен бул жерди алышым мүмкүн. Анткени бул дагы ушул жерде дагы мына касание жасап туруп кайрадан түшүп кеткен. Эми караңыздар, мен үчүн саппорт зоналар жана резистенс зоналарды кантип табам? Карасаңар, бул жерде эң минимальный баасы бар. Значит, ушул жерде бир аз ликвиддерди жыйнап тургандан кийин баа жогоруга карап кеткен. Эми минимальный бааны мен кантип кое алам? Например, ушул эле жерде мисалы мен кайсыл горизонтальный луч уровень эмес, мен обычный эле луч деген инструментти колдоно алам. Эми так 47. Так. Мынакей. Так, караңыздар. Бул жерде исторический уровеньдер бар, эгерде карай турган болсок. Примерно 47-50, 50-47 бааларда. Эми андан кийинки уровеньди алып карай турган болсок, так. Мен бул уровеньдерди эмне үчүн алып коюп жатканымды дагы особенно кийинкиси. Бул жерде геп менен уже жогоруга чыккан, байкасаңыздар. Так, 73. 73. 69. Кеттик кийинки этапта. Эми бул жерде так. Бул жерге койсок болот. Так, 96. 30. Так, кийинки уровень бизде, пока булар сопротивление уровень, кийинкиси. Эми бул сопротивление болуп калат бизде. Рынокто өтө татаалдаштырыштын кереги жок. Эң башкысы биз кире турган жана чыга турган жерлерди гана аныктап алсак болот. Так, кайрадан. Так, ушул бааларга эми муну мен өзгөчө кылып алсам болот. Анткени бул гарантированный дейт, ушул жерге барат деген. Кийинкиси. Ну, естественно, обычный эле өзгөчө кылып алышы мүмкүн. Так, карасаңыздар, ар бир уровеньде кыймыл болгон историяда. Так, ушул жерлерди мен азыркы учурда алып жатамын. Так.
Ага. Кийинкиси, естественно, психологический уровень болуп саналат. Психологический уровеньге дагы сөзсүз түрдө барат деген теория бар. Так, кийинкиси мен азыр мындай коюп турайын дагы. 200 примерно 40. Ой, 79. Все, пока ушуну коюп туралы. Андан дальше дагы өсө турган жерлер бар, бирок мен ушул жердеги бааларды сиздерге түшүндүрүп берейин. Азыр бул жерде бааларды бир аз оңдоп чыгалы. Точный кылып. Бул жерде мына тийбей калыптыр. Шашылганда ушундай болуп калат. Так, кийинкиси эми 3-уровеньде. Точка. Все. Так, муну дагы бир аз 122, ладно. 122, 15. Мындай кылып алсак болот экен. Андан кийинкиси. Ладно, ушундай боюнча калсын. 177 кылып коелу муну. 177. Булардын бардыгы. Так, бул жерге уже тексттер жазып алсаңыздар болот. Эми караңыздар. Эң алгач эле мен технический анализди жасап жатканда ушунчалык рахаттанам, ушунчалык мага жагат. Даунтрендте келди. Мен даунтрендти, естественно, мындай тренд линиясы менен сызып алдым. Андан кийинки этаптагы эң күчтүү тренд линиясын мынтип сызып алдым. Демек, бул жерде даунтрендте тренд линиясын чаарды, но тренд линиядан сырткары чыгып кетти. То есть менде эң минимум ушул жер, кандай десем, нулевой уровень деп атайм өзүм, мындай түшүнүгүм боюнча. Анткени нулевой уровеньде уже бул жерде дальше баа жогоруга кетүүгө камданып баштайт, баа разворот алат деген белги. Демек, 49га 90 деген почти $50 баа мен үчүн уже жогоруга разворот алат деп белгиленген анализ боюнча. Эми караңыздар, андан кийинки $61, $61 кийин gap up менен жогоруга секирип кеткен 76.14. И как раз ушул жерде 102 деген баага барып туруп, эң күчтүү сопротивление 122 деген баадан жана тренд линиядан отказ алып туруп кайра түштү. Эми азыркы учурда биз үчүн эң идеальный кире турган жер кайсыл? Мисалы, мен негизи 96 деген бааны күтүп жатам. 96. Примерно 96-98. Мына ушул уровень, 98. Ладно, азыркы учурда 98 деген баага келсе, азыр кайсыл таймфреймде турам? 4 сааттыкта. Эми 4 сааттыкта турган өтөбүз. 4 сааттыкта консолидация болгон жерлерди мынтип сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн алып алсам болот. Анткени консолидацияда сөзсүз түрдө эмне болушу мүмкүн? Консолидация болгондо консолидациядан чыккан жерлерди андай эмеге алып алабыз. Так, караңыздар. Бул жерде консолидация болду, түштү. Бул жерде консолидация болду и жогоруга келди. Эми покупкага бул жер сигнал берип атат. Бирок сигналдан кийин дагы деле кечээки темада айтып өткөндөй эле подтверждение берилиш керек болчу. Подтверждение эми качан берилди? Мисалы, бул жерде сигнал на покупку берилген 27 февралда. Февралда уже покупкага келди. Бул жерде мунун учунда кирип алыштын кереги жок. Сөзсүз обратно бизге подтверждение керек. Подтверждение деген кайсыл уровеньдерди жарып чыккан болсо, кайсыл уровеньдер, кайсы бааларды бузуп чыккан болсо, так ошол бааларды тест кылганы мага келип бериш керек. Мына ошол рынок өзүнүн структурасы менен обратно кайтып келди. 98-88 деген баадан жана 76 деген, почти 86 деген бааларды тест жасап, кайрадан 98 деген баанын айланасында
турат азыркы учурда. Демек бул жер дагы уже консолидация болуп жатат. Эми бизде эмне болушу керек? Демек бизде биринчи прибыль 98ден кире турган болсок, биринчи прибыль 122. Давайте бир саатка өтөлү. 122. Так. Ладно, будет. Биринчи прибыль 122, экинчи прибыль 148, үчүнчүсү 177, андан кийин 200. Эми караңыздар. Биз эми жанакы Америкадагы чоң инвесторлордой чоң акчалар менен кирбейбиз да. Болгон депозитибизди салып, ошодон кечке күнүмдүк каражаттарыбызды тапканга, кечке үмүт кылып, ушудан прибыль табайын, ушудан акча табайын деп отурабыз да. Ошондуктан психологический давление болот бизгечи. Эми андан акция алып туруп күтүп, ушул 2026-жылдын аягына чейин күтүп, 200гө, 243гө, дальше 300гө барышын күтүп олтура турган болсок, көпчүлүгүбүздө бизде психологический мындай эми жетпей калышы мүмкүн энергиябыз. Ташып, жатсамбы, айтсамбы деп отуруп, туш келген жерден кире берипчи. Достор, туш келген жерден кириштин кереги жок. Дагы бир жолу айтам. Даже мен стористе сигнал бергенде дагы, мисалы азыр кийинки сабакта Теслага отчетто кандай анализ бердим, отчетто эмнелер күтүп аткан, ошолорду дагы бүтүп бардыгын анализ кылып берем. Ошол жерде дагы 409дан отказ алганда гана биз продажага киребиз, Тесланын акциясын продажага коебуз деп айтылган сигналда дагы көпчүлүгү примерно 370ден кирип алган, 380ден кирип алган, 360дан кирип алган продажага. Именно айтылган баанын өзүнөн кириш керек. Эгерде азыркы ушул анализди карап туруп кире турган болсоңуздар. Балким сиздин өзүңүздүн анализиңиз болсо, анда мен өзүм 370ден кирем, менин стратегиям мындай деп туруп анда айтсаңыздар болот да. Анан мен ушул баадан кирип алдым эле, барабы, кетеби деп маржа жетпей минуска кирип кеткендер болушу мүмкүн. Эгерде азыр ушул сабакты көрүп атып кире турган болсоңуздар, анда именно мына ушул баа зона интереса болуп саналат. Ушул баа возможно 76 деген баа, ушул баа зона интереса болуп саналат. Андан кийин жаңылыктарын окуй турган болсок, так, геополитика раскачивает. Пока 25 марттан бери жаңылыктар чыга эле экен бул компанияда. Так, отчетту качан тапшырган акыркы жолу? 25 февралда. Февраль, март, апрель, май. Демек кийинки отчетту качан болот? Кийинки отчетту карап көрөлүчү. Кийинки отчетко чейин эмне кылсак болот экен? 11 май, вот. 11 майларда отчет тапшырат экен. 11 майларга чейин бул эмне болушу мүмкүн? Уже көтөрүлүп бериши мүмкүн экен. Демек, бизде зона интереса кайсыл экен? Либо 98, либо 76 дегендей. Кайсы баада кайсынысынан кирсеңиз дагы рынокто наблюдение кылып, карап, күтүп турушубуз керек. Даже сиз 98ден алган болсоңуз дагы рынок бир аз откат берип, өзүнүн манипуляциясын, өзүнүн жанакы рыноктогу структурасы менен жүрүп кеткен болсо дагы, сизде ушул жерде турганда кыймыл, маржаңыз көтөрүп турсун, чтобы психологический давление болбосун. Ошон үчүн бул жердеги эң башкы максат анализ боюнча, прогноз боюнча бул жогоруга кетет. Бирок кире турган бааны туура тандап туруп, акчаңызга жараша алыңыздар. Акчаңыз канча мен билбейм. Балким $50, балким $100, балким $1000, балким $1000 билбейм. Но канча болгон үчүн даже сизде $20 депозит болсо дагы обязательно 3% прибыль, 1% рискти сактап туруп анан кириңиздер. Кийинки сабакта мен дагы Procter & Gamble компаниясына анализ бермекчимин. Бул жерде дагы өтө жакшы кыймылдар болуп жатат. Барыңыздарга ийгилик, Instagramга катталып, ал жерде стористерде дагы сигналдарды алсаңыздар болот. Жана Telegram каналда менин эң сүйүктүү брокерский компаниям Capital.comго регистрация болуңуздар. Анткени Capital.com акыркы учурда мага кызыктар болуп жатат. Кыргызстанга барып, мындай өздөрүнүн билген билимдерин бөлүшүп, что Кыргызстанда мындай ишенимдүү түрдө иштегенге возможностторду түзүп берели деген сунуштар түшүп жатат. Мен үчүн бул өтө чоң сыймык, анткени Capital.com регуляциядан өткөн, өтө проверкасы күчтүү жана бул жерде даже Кыргызстанда мындай партнерский программа деген нерсе жок. Балким бардыр интерфейсте, реферальный ссылка деген сыяктуу жөнөкөй адамдар үчүн бардыр, но мен үчүн эң башкысы менин депозитим ошол жерде ишенимдүү сакталып тургандыктан мен ал компания менен кызматташууга мен дагы кызыктармын. Ошондуктан Англиядан келгенге чейин мен сиздерге мүмкүн болушунча максимальный информацияларды таратып, кийин ошол почтаңыздарга
Capital.com келди деп жаңылыктарды бөлүшкөнгө жана менен бирге болушуңуздар үчүн заранее регистрация болуп даярданып туруңуздар. Депозитиңиздер туурасында кандай гана обучение болбосун, кандай гана сурооңуздар болбосун, вот ошол семинарларда сурооңуздарды берсеңиздер болот. Баарыңыздарга ийгилик анда. Аман болуңуздар.